3 март күнү Жогорку Кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзамдын долбоорун биринчи окууда кабыл алышты. Жыйынга катышкан 96 депутаттын 87си документти колдоп, 9-у каршы добуш беришти. Бир топ саясатчылар, юристтер долбоорду процедураларды бузуу менен кабыл алынганын, анда демократияга каршы нормалар бар экенин жана президенттин укуктары эбегейсиз күчөтүлгөндүгүн айтып, сынга алышууда. Бул боюнча сатирик жана өлкөдөгү саясий процесстерге кайдыгер эмес жаран Рахман Разыков өз ою менен бөлүштү. Саламатсыздарбы? Мындай да. Мага чейин аябай көп талкуу болду, аябай көп саясатчылар ой пикирлерин айтты, юристтер сүйлөдү. Кыскасы кызуу талкуу болуп атат. Бул туура. Мен мындай бир оюмду башкача мындай ракурста айтсамбы деп ойлоп атам да. Себеби мына менин колумда турган азыркы ошол баш мыйзамдын долбоору. Бул 116 статьядан турат экен. Муну эл талкуулады, эл талкууга катышты делип атат да, туурабы? Ой жактырды, окумуш деди, баары деп атат. Ушул боюнча азыр талаш тартыш болуп атат. Мен муну юридикалык терминдер менен эмес, жөн эле бир мындай карапайым элдин сөзү менен, жөн эле бир мындай кандай көз карашта каралып атат, эмнени талашып атабыз, эмнеге эле бул конституция өзгөртүү керек деген ызы чуу болуп атат дегенди башкачараак айтайын деп атам. Биринчи, кайсы бийлик келсе эле эмнегедир конституцияны өзгөрткөнгө кызыктар боло берет. Мына 10 жыл өзгөртүп атабызбы, канча болуп кетти? Кээ бир мамлекеттерде 100 жылдап өзгөрбөйт. 200 жылдап, Американын негизинен конституциясы. Эмнеле кыргыздарда өзгөрө берет да бул? Эмнеле ким кызыктар буга өзгөргөнгө? Бул мындай да, бул ар кандай келген бийлик өзүнүн кийинки жасай турган кадамдарын мыйзамдаштырып, жооп берүүдөн качыш үчүн өзүнө ыңгайлуу конституцияны өткөзгөнгө аракет кылат. Бул эң башкы себеби да. Туурабы? Эми бул конституция деген мындай айтканда бийлик менен элдин ортосундагы келишим. Жашоо тартиби, мыйзамдар кандай болуш керек? Ким эмне жасаса болот, эмне жасаса болбойт. Бийлик эмнени аткарса болот, эмнени кылса болбойт деген бул келишимде. Биз ушул жөнүндө талкуу кылып атабыз азырчы. Анан элдин баары буну талкуулады, окуй укмуш үн кошту дегенге мен кошулбайм. Себеби кече биздин эл мамлекеттин президентин тандап атканда 2 миллиондон ашык шайлоочу барбай койду. Эгерде бизде 3 миллион 20 миң, там 3,5 миллионго жакын шайлоочубуз болсо, шайлоого канча адам катышты? Миллион бирдеме катышты деймин. 2,5 миллион кыргыздын шайлоочусу жараны мамлекеттин президентин тандаганга барбай койду. Көңүл коштукпу бул? Анан өлкөнүн президентин тандап атканга барбай койгон эл бул конституцияны окуп атат дегенге кошуласыңбы? Мен мисалы үчүн кошулбайм. Муну окуш керек, бул деген бир китепке жакын. Кара, бул 33 барактан турат, анан өтө чоң конституция дейличи, Жөн эле бюллетенди апарып туруп муну президент болсун дегенге барбай койгон эл буну оку дегенге ишенгенге болбойт. Биз ушунда бир кайдыгер болуп калдык да. Кайдыгер. Анан кече бирөө менен сүйлөшүп атсам, 82% шайлады деди го дейт. Айланайын. 82% шайлоого катышкан элдин 82%ын берди. Бул 82% 3,5 миллион элдин саны эмес. Көрдүңбү канчалык деңгээлде эл мындай немеге маани бере албайт да, баягыда калыпчы. Себеби дегенде ушул мыйзам, шайлоо мыйзамы 10-жылы жазылганда, мына Текебаевдин конституциясы деп алган мыйзам негизинде шайлоо мыйзамы жазылганда, шайлоочулардын 50%-ынан
бир добуш кошумча болгондо гана шайлоо өттү деп мурда болгон болсо, кийин ал беренени өзгөртүп салышты да. Шайлоого катышкан шайлоочунун көпчүлүгүн алган адам ута берет деп койду. Туурабы? Ушул моментти көпчүлүк биздин карапайым эл азырга чейин билбейт. 82% Кыргызстандын эли добуш берди деп жүрөт. Андай эмес. Мен элдин ичинде көп жүрөм, эл менен көп сүйлөшүп талашып каласың. Азыр элдин баары сүйлөгөн эле ушул конституция болуп калды азыр. Эмнеге болуп атат? Эмнеге каршы чыгып атасыңар? Ой, каршы чыгып аткан жок. Муну окуп түшүнгөндөр, буга талдоочулар, ошо саясатчылар эртеңки келечек үчүн күйүп айтып атат. Өздөрүнүн кызыкчылыгы эмес ал. Айланай, мынау туура эмес. Ушуну оңдош керек. Мынау беренелер туура эмес, ушуну оңдош керек. Президентке чексиз бийлик берилип, жоопкерчилиги жок. Муну токтотуш керек деп безилип аткандар ошол болуп атат. Мен мындай бир салыштырмалуулукту айтайын деп атам. Бир арабага отуруп алып, атты кошуп алып, бир жака кетип бартасың да, тизгиниң жок да. Ал арабаны бура албайсың да сенчи. Бул жарга кетиши мүмкүн, сууга кетиши мүмкүн. Буяка бурулайын десең, тизгин жок. Бул примерно ошондой болуп атат да. Каяка алып барсаң алып бара бер, биз сага эч кандай таасир бере албайбыз дегендей болуп атат. Безилдеп аткандар айтып атат, айланай, тизгинди кармап алгыла, тизгинди кармап алгыла, токтоткон кезде токтотойлук. Туура эмес болсо башка жака бурайлык. Бул уксун элдин үнүн бийликте отурган президент дегенди айтып атат. Курултай институтун киргизиш керек деп, мына канча жылдан бери курултай болуш керек, элдик башкаруу болуш керек деди. Бул жерде курултай институту президенттиге сунуш эле киргизилет. Ал сунушту аткарабы, аткарбайбы, ол маселе беде жазылган эмес да. Болуптур, сунуш берип коюптур, болуптур. Сунуш бердиң, мына бүттү. Башкаруу жок болуп атпайбы? Ага таасир берүү болбойт атпайбы? Импичмент. Айланайын. Импичмент 80 депутат президентке импичмент жарыялады. Башкы прокурорду президент өзү койбаса, ал иш козгобойт да. Кантип иш жүзүн ашат? Иш жүзүнө ашуу эч кандай механизми жок. Кыскасы, ушуга окшогон эң негизги жерлерин тактайлык. Десең эле, эл тандабадыбы президенттик башкарууну деп кыйкырышат. Эл тандады. Анда маселе жок. Бирок ошол тандаган эл президенттик башкаруу дегендин канча бир түрү бар экенин билбейт да. Же билеби? Президенттик башкаруу болсо бүттү, баары жок бүтөт. Северный Корея деле президенттик башкаруу, Южный Корея деле президенттик башкаруу. Экөөнү салыштырып көрбөйсүңбү? Экөөнү тең эле президенттик башкаруу. Южный Кореяда президентти эмне кылышты? Мамлекеттик сырды досуна айтып койду деп туруп, кызматтан алып түшүп, камап салыштыбы? Камап салышты, президенттик башкаруу. Северный Кореяда президентке тике карай албай отурат го. Ал деле президенттик башкаруу. Ушунун биз кайсынысын тандадык? Северныйды тандадыкпы же Южныйды тандадыкпы деген суроо чыгып атат да. Ал бул көрсөтүлбөй атат да. Ошого мен мынау балдар депутаттарыбыз, саясатчылар, ар кандай коомдук уюмдар бул сын оппозиция деп түшүнбөй, буларды мындай туура кабыл алыш керек деп ойлойм да, бийликте турган адамчы. Өтө көп полномочияны алган адамда өтө көп мындай жоопкерчилик болуш керек да. Бүгүн мисал үчүн мен андай жоопкерчиликти албайт элем. Ага жооп бериш керек да. Эртең мамлекет эмне болот? Кандай болуп атабыз? Биз азыр өтө кырдаал жакшы эмес болуп атат. Дүйнөлүк кризис болуп атат. Ошонун ичинде биз кандай сакталып калабыз? Мына кечетен бери эле бир күлө турган нерседе мен жөн сүйлөй албайм, саясат болсо деле. Мен мынтип ойлоп атам да азырчы. Титаник деген кинодо корабльге элдер чыгып атканда бир кичинекей эпизод бар да. Бир кемпир чыкпагыла бул корабль чөгүп кетет,
чыкпагыла бул корабль чөгүп кетет деген бир эпизод бар. Мындай эстеп карап көрсөңөр, ошондой бир нерсе бар да. Кийин Титаник чөгүп кетти го. Бүгүн ошол кемпирдин ролун биз аткарып атабыз деп ойлоп атам да. Бул туура эмес, болбойт, оңдош керек, моундай болуш керек десек укпай атат эч кимчи. Азыр бийликке bir кандайдыр bir сын айтсаң эле сен душмансың да. Кыргыз элинин душманы ушулар тынчыбады, ушулар макул болду, буларга эч беле жакпайт. Эми канча жылдан бери ушул мыйзамдын туура эместигинен, шайлоо мыйзамдарынын туура эместигинен төңкөрүштөр болуп, улам бийлик алмашып, улам ызычууга түшүп, бүт дүйнөгө таанылып бүттүк. Ушул баардыгы ушу мыйзамдын аркасынан болуп атат. Бүгүн ушуну кабыл алууда бир мындай шашпай жасабайлыбы? Мисал үчүн, мына 93 жылкы конституция почти 3 жыл жазды да депутаттар. Болгондо дагы 105 депутат. Бардык региондон келген өкүлдөр. Бир дагы мындай катышпай калган жер болгон эмес. Кыргызстандын бардык жеринен келген ушул биздин депутаттар талашып тартышып атып, ар бир точкасын, запятойуна чейин, ар бир беренеге канча күн убактысын кетирип, бардык жокторун карап, анан муну жазышты да. Эмнеге олар 2 айда эле жазып койгон жок? Мисал үчүн да, эмнеге буга 3 жыл убакыт кетти? Себеби бул мыйзамдагы ар бир точка, запятой бул чоң ролду ойнойт да. Муну шашкандын кереги жок. Муну мен билбейм эмнеге шашып атат азыр. Шашпай эле талкуулап эле жаңы парламент келбейби? Жаңы парламент келип карап талкууласын, элге жеткизейлик, аракет кылайлык. Анан 1 жылдабы, 2 жылдабы кабыланса болбойбу? Шашпай эле узагыраак иштей турган кылып, бардык мындай нерселерди эске алып, анан эмнеге эле шашылып эле ушу конституция кабыл алынса эле бар жок ордуна келип калабы? Ушу конституцияны алган күнү бензин 30 сом болуп, базарда картошка 15 сом болуп, майлар 150 сом болуп калабы? Андай болбойт да. Андай болбошун баарыбыз билебиз да. Анда эмнеге шашып атабыз? Каяка шашылып атабыз? Мен мына азыр мен канчага чыктым? 66га кирдим да. Мен канча референдум болгон болсо бардыгы өтөт. То есть өткөзөт. Али интермедиа бар го, мое берген баары мойдурат дегендейчи. Ошондой эле болот. Анан кийин кандай болот? Маселе ошондой болуп атат да. Биз дагы кайра оңдошубузга туура келип калбасын. Кайра эле чогулуп барып кыйкырып, кокой мындай эмес экен, башкадан кылайлык деп кайра чыкпайлык. Ошон үчүн шашпасын деп атканым ошол да. Шашпасын деп атканым ошол. Эми туура президент эл шайлады. Ал мейли там миллион адам катышып, ошонун көпчүлүгү шайланды. Буну жардам деп кабыл алыш керек да. Билбейм, ушу президент, ушу бийлик баргандар мына сынды укпай турган адам болуп калабы дейм да. Мактай берсе эле уга турган болуп, анан сын айтканды укпай кала турган болуп калабы. Андан көрө ушуну туура айтып атат да, көбүрөөк угуш керек да. Мен эми сын айтып жүргөн киши мындай эме. Аны дагы айта берем. Канча кубаласа деле айта берем, баары бир. Ошо каалаганыбыз ушу бир туура мыйзам кабыл алынса. Бул мыйзамды жазган атайын юристтер, атайын адистердин айтканына кулак салыш керек да. Мыйзамды карапайым эл жазбайт. Алар көпчүлүк учурда окубайт азырчы. Ал кайсы берене кайсыга туура келет, кайсынысы туура эмес экенин алардын иши эмес бул. Эл ишенип үйрөнүп калган да муну. Конституциялык кеңешме жазды дейт. Азыр парламентте отуруп алып, бунун ээси ким деп ээсин таппай атышат. Тизмесин бергилесе тизмесин бербейт. Мен таптым эле, тизме бар экен, 80 депутаттын тизмеси бар экен. Мен атайын интернеттен алып карап көрдүм, бу жерде турат. Эми анан муну 5 кайра
колун чакыртып алды, 75 калды. Боло берет 75. Эми мыйзамда 80 деп жазган экен. 5 жетпесе иш беле боло берет. Анан бул конституцияны атайын чыгарып алып үйгө коюп коеюн деп атам. Себеби жоготурушу мүмкүн да, биздикилер конституцияны жоготурса, мурда ээси бар конституцияны жоготуруп, анан таптык, шерменде болуп. Азыр эми конституциянын ээсин таппай атабыз, өзү турат. Мен үйгө алып барып коюп коеюн деп атам. Кокустан жоголуп кетсе, бир экземпляры менде бар. Так что ага неме кылбагыла деп.